сөзгө каршы сөзгө караганда бир нерсени толугураак, тагыраак атап көрсөтөт. Ал эми сүйлөм бир нерсенин атын билдирбейт. Ал болуп өткөн, болуп жаткан, боло турган, ошондой эле болууга ниет кылынган, болжолдонгон кандайдыр бир окуя, чындык тууралуу кабарлайт. Өзүңөр көргөндөй бүгүн көтөрө турган темабыз сүйлөмдүн белгилери. Мисалы, кызыктуу китеп, көрүп аткандай, кызыктуу китеп, мыкты окуучу деген сөз айкаштары сөзгө караганда толугураак маанини билдирет. Бирок бүткөн бир айрым ойду билдире албайт. Ал эми мен китепканадан, мен китепканадан кызыктуу китеп алып окудум деген сүйлөмдү карасак, жыйынтыктуу ойду билдирип турат. Демек, сөз же сөз тизмектери сүйлөмдүк касиетке ээ болушу үчүн грамматикалык жана интонациялык жактан белгилүү бир иретке келтирилип, жыйынтыктуу ойду билдирүүгө тийиш. Бул жагынан алганда, сүйлөмдү сөздөрдөн, сөз айкаштарынан айырмалап турган биринчи белги мадалдуулук. Мадалдуулук биринчи белгиси. Экинчи белгиси синтаксистик чак жана жак. Ал эми үчүнчү белгиси сүйлөмдөгү негизги белгинин бири интонация. Биз пикир алышууда кандайдыр бир окуя жөнүндө гана айтпастан, ошол окуяга карата өзүбүздүн мамилебизди, айтылып жаткан окуянын чын калп экендигин, окуядагы кыймыл-аракеттин, процесстин ишке ашары анык же күмөн экендиги жана башкалар мамилелерде билдиребиз. Бул мадалдуулук болот. Кандай гана окуя болбосун, убакытка көз каранды. Анткени ал белгилүү бир мезгилде, өткөн күндө же келечекте ишке ашат. Бул синтаксистик чак деп аталат. Экинчисини кандай гана окуя болбосун, убакытка көз каранды. Анткени ал белгилүү бир мезгилде, өткөн күндө же келечекте ишке ашат. Бул синтаксистик чак деп аталат. Мадалдуулук менен синтаксистик чак төмөндөгүдөй тилдик каражаттар аркылуу ишке ашат. Этиштин чактары жана ыңгайлары, мадалдык мааниге ээ сөздөр, киринди сөздөр жана бөлүкчөлөр, өзгөчө интонация. Сүйлөмдө жак да чоң мааниге ээ. Анткени кыймыл-аракет кайсыл бир жак, биринчи, экинчи же үчүнчү жакта тарабынан аткарылууга тийиш. Мисалы, биз китеп окудук. Сүйлөмдө карасаңар, биз китеп окудук. Жак, жактама ататооштор жана жак мүчөлөрү аркылуу берилет. Сүйлөмдүн дагы бир негизги белгиси интонация. Интонациянын жардамы аркылуу сөз айкаштары сүйлөмгө айланат. Эми сүйлөм менен сөз айкаштарынын кандай айырмачылыгы бар? Сүйлөм кабарлоо, суроо, эркти билдирүү үчүн колдонулат. Ал эми сөз айкашы болсо, нерсени, кыймыл-аракетти жана башкаларды тагыраак, толугураак атоо үчүн колдонулат. Сүйлөмдүн дагы бир белгиси белгилүү өлчөмдө жыйынтыктуу ойду билдирет да интонациялык жактан аякталган болот. Сүйлөмдүн дагы бир белгиси грамматикалык негизге ээ, баяндоочулукка ээ. Могу жерде карасак, бул жерде биз, мисалы үчүн сүйлөмдүн ээси болсо, эмне кылдык окудук, бул сүйлөмдүн баяндоочу. Ал эми сөз айкашы багындыруучу жана багыныңкы түгөйдөн турат. Булар сүйлөмдүк касиетке ээ эмес экен. Эми айтылыш максатына карай сүйлөмдөр кандай болуп бөлүнөт? Сүйлөмдөр мынакей жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм, буйрук сүйлөм айтылыш максаты боюнча. Ал эми грамматикалык түзүлүшүнө карата сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөм жана татаал сүйлөм болуп бөлүнөт. Баш мүчөлөрдү же бирөө же экөө болушуна карата сүйлөмдөр эки тутумдуу сүйлөм жана бир тутумдуу сүйлөм болуп бөлүнөт.
айкындооч мүчөлөрдүн катышына карата жалаң сүйлөм жана жайылма сүйлөм. Сүйлөм мүчөлөрүнүн толук берилип же кемип калышына карата булар толук сүйлөм жана кемтик сүйлөм болуп бөлүнүшөт. Эми айрымдарына мисал келтирип көрөлүк. Чечендин акылы терең, ою узун. Бул жерде окуя жайынча гана баяндалды дагы жай сүйлөм болот өзүңөр көрүп тургандай. Эгерде жай сүйлөм менен айтсак, сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат. Асыраган ата жок, жетим байкуш кант экен. Бул сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат да, оозеки кепти бул суроо интонациясы менен айтылат. Кайра кайталап окуйм. Асыраган ата жок, жетим байкуш кант экен. Үчүнчү сүйлөмдү карагыла. Биз үчүнчү сүйлөмдө биз илептүү сүйлөм дегенбиз. О жеңиш ай, тилеген, самаган, күрөшүп тапкан жеңиштерибиз ай. Демек илептүү сүйлөм дегенибиз адамдын ички сезими менен айтылып, аягына өзүңөр көргөндөй илеп белгиси коюлат. Эми мындан кийинки дагы бир сүйлөмүбүз буйрук сүйлөм. Буйрук сүйлөмүбүз бул жай интонация менен дагы буйрук күчтүү сезим менен да айтылышы мүмкүн. Бул жерде мисалды карап көрөлүк. О дүйнө, о жан жараткан жер, бир окумга көз ачып жумганча гана баламды тирилтип, бир гана көрсөтүп койсоңор. Демек бул күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Демек көп чекит коюлганы бул. Мындан кийин дагы көп нерсе ойлор айтылбай калгандай көрүнүп турат. Андан кийинки бул жерде дагы биз айтып кеткенбиз, жанагы бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөм деп. Бир тутумдуу сүйлөм болгондо баш мүчөлөрдүн бирөө гана катышса. Могу жерде сүйлөмдө көрүп тургандай, мына могу сүйлөмгө көңүл бургула. Ата эненин баркын жок болгондо билерсиң. Бул жерде сүйлөмдүн ээси көрүнгөн жери жок. Ошон үчүн бул эме экен бир тутумдуу сүйлөм. Эгерде баш мүчөлөрдүн бирөө гана катышса, бул бир тутумдуу сүйлөм болот. Ал эми могу жерде карагылачы эки тутумдуу сүйлөмгө сүйлөмдүн ээси дагы баяндоочу да болот. Демек чечендин акылы терең, ою узун деген сүйлөмдү карагыла. Демек эмнеси узун? Акылы сүйлөмдүн ээси, терең баяндоочу болду. Ою ээси, узун баяндоочу. Бул өзүңөр көрүп тургандай бул жерде эки тутумдуу сүйлөм. Эгерде сүйлөмдүн ээси дагы баяндоочу да бар болсо, анда мындай сүйлөмдү биз эки тутумдуу сүйлөм дейт экенбиз. Жалаң жана жайылма сүйлөм жөнүндө кеп кылалык. Эгерде бул жерден биз китеп окудук деген бул жайылма сүйлөм болуп атат, себеби сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана айкындооч мүчөсү дагы бар. Эгерде айкындооч мүчөнү алып сала турган болсок, анда биз окудук. Бул жалаң сүйлөм болуп калат. Ал эми кемтик жана толук жана кемтик сүйлөм болгондо, мисалы үчүн биз көпчүлүк учурда жанагы диалогдук оозеки кепти, ушул толук жана кемтик сүйлөм пайдаланат. Мисалы үчүн, сен мектепке барасыңбы деген суроого биз жок деп жооп берсек, бул жерде жок деген сөзүбүздө сүйлөмдүн баардык мүчөлөрү кемип бир гана жок деген сөз менен айтып калдык. Демек балдар, бүгүнкү биздин темабыз сүйлөмдүн белгилери.